Киркукту коргойм деген убада берилүүдө. Пешмарга күчтөрү ушул күндү каршылык көрсөтөм деп баштаган. Бирок аз сандагы куралчандар Ирактын танкаларына туруштук бере алган жок. Айрым жергиликтүүлөр дагы курал көтөрүп көчөгө чыккан. Биз Ислам мамлекети тобу менен күрөшүп, 2000 жоокерден айрылганбыз. Биз Ирактын премьер-министринен коркпойбуз, деди бул адам. Бирок армия шаарда бекеттерди орнотуп, дагы бир согуш тилкеси жаралгандай. Ирак армиясы менен бирге өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топ менен күрөшкөн күрттөр мурдагы өнөктөшү чабуулга өтөт деп кооптонууда. Жергиликтүүлөр Ирактын өкмөт күчтөрү колдогон шиит куралчандар шаарга жакындап калды деп айтып жатышты. Андан соң баарыбыз жашыналы деп жүгүрдүк. Киркук шаарынан күрт күчтөрү чегингенден кийин жергиликтүүлөр да аймактан кача баштады. Көптөр шиит куралчандардан кооптонуп турганын айтышууда. Биз Киркук шаарын көздөй шашып бараткан пешмерга ыктыярчыларына кезиктик. Алар эмне себептен дүйнөлүк коомчулук күрттөрдү кайрадан унутту деп суроо жолдошту. Тарых кайрадан кайталанып жатат. Күрттөр кайрадан алданды. Дүйнөлүк коомчулук үн каткан жок. Бул адилетсиздик. Бул куралчан болсо жардам бергени келген. Ал дагы артка чегинди. Бул чыңалган абалга карабастан, күрт куралчан өткөн айда орун алган көз карандысыздык боюнча референдум туура кадам болгон деген пикирде. Референдум Ирактын өкмөтүнүн ачуусуна тийип, бул окуяларга түрткү болду. Кечки маал Ирактын армиясы жеңишке жеттик деп парад өткөрдү. Шаардын тургундары экиге бөлүнгөндөй. Айрымдары жоокерлерди жылуу тосуп алышты. Арине кырдаалдын чыныгы жеңүүчүсү өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топ болгону бышык. Экстремисттик топтун Ирактагы душмандары өз ара араздашууда.